Бурана мунарасы Караган Илерде орнатандык тарыхый архитектуралык комплекс. Мунара Жети Суудагы кыргыздарга ислам дини жаңа тарала баштаган кезде тагырагы 10-кылымдын аягында 11-кылымдын башында курулган. Достор, бүгүн биз сиздер менен мына ушул мунаранын айланасында бир кездерде өкүм сүргөн байыркы Баласагун шаары тууралуу кеп козгомокчубуз. Кыргызстанда тарыхый архитектуралык эстеликтер да арбын. Алардын бири Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 километр түштүк батышындагы Дөң Арык айылынын чыгышында жайгашкан. Тарыхчы окумуштуу Бернштам аталган аймактагы шаар урандылары 10 жана 11 кылымдардагы Орто Азия жана Казакстандагы өтө күчтүү ири феодалдык мамлекет Карахандар каганатынын борбору Баласагын шаары экендигин аныктаган. Шаардын тарыхы жөнөкөй кыска. Шаарда алыс жакындан келгендердин көңүлүн бурган оймо чийими менен кооздолгон сыйынуучу жайлардын көпчүлүгү ошол доордогу чебер, колунан көөрү төгүлгөн усталардын колунан жаралган. Алардын бири Бурана мунарасы. Бурананын айланасындагы курулуштун калдыктары, чептубалдар бир мезгилде бул жерде Баласагун шаары өкүм сүргөнүн ырастайт. Шаар ошентип 13 жана 14 кылымда өзүнүн жашоосун токтоткон. Бурана 1971 жана 76 жылдары кайрадан калыбына келтирилип, оңдолуп түзөлгөн. Ал эми Бурана деп аталып калышы араб тилиндеги минаро, минарет деген сөздөн алынган. Мунара Орто Азиядагы эң байыркы өтө кооз мунаралардын бири. Ушул себептенби 1218 жылы Орто Азиядагы өлкөлөрдүн улам бирин багындырып, шаарларын талкалаган Чыңгыз хандын жоокерлери эч талаптанбастан, талкалабастан бул шаарды Говалык, тагыраагы жакшы шаар деп жаңыча кайра атап алышкан. Баласагын шаарында 4 зияраткана, мончо, турак үйлөр жана суу түтүктөрү болгондугу археологиялык казууларда тастыкталган. Бул табылгалар учурда Бурана археология архитектуралык музейи комплексинде сакталуу. Анын аймагы 36 гектар шаар урандысында турат. Бурана мунарасы 11 кылымга таандык, ал Орто Азиядагы ушундай типте курулган алгачкы мунара. Мунара азан чакырып, диндегилерди намазга чакыруучу милдетин да өтөгөн. Бурананын алгачкы бийиктиги 45 метрдей болгон деген ырастоо бар. Азыркы бийиктиги 24,6 метр. Бышкан кыш менен 4 бурчтуу пайдубалга 8 кырдуу түптөлүп, цилиндр түрүндө тургузулган мунара чептин ичинде жайгашып, сырткы бети оймо чийими менен кооздолгон. Ичинде жогору карай буралып чыгуучу тепкичтер орнотулган. Бийиктиги 14 метр, түбүнүн диаметри 9 метр, төбөсүнүкү 6 метрге жакын. Сиздер көрүп турган бул сүрөт географ, этнограф Пол Лаппенин Россия Түркүстандагы саякатында 1897 жылдары сүрөткө түшүрүлгөн. Мунаранын жанында таштар бакчасы орун алган. Анда айтылуу бал-бал таштар чогултулган. 6 жана 10 кылымдарга таандык байыркы көрүстөн эстеликтери, тегирмен таштары жана таш бетине тартылган сүрөттөрдү камтыган таштар бизге чейинки 1000 жылдарга таандык. Бурана мунарасынын айланасында бал-бал таштар, буркан таштар жана ошондой эле мына мындай мүрзө таштары дагы бар. Мына ошол мүрзө таштардын биринде өзүңүздөр көрүп тургандай Куранда Ал-Имрон сүрөсүнүн 185 аятта жазылган экен. Тагыраагы куллу нафсин заикотул маут, ар бир тирүү жан өлүм даамын татуучу деген аят мына ушул жерде жазылган. Бул мүрзө таштарда эмне деп жазылгандыгына кызыгып көрө турган болсок, мусулман жыл санагы боюнча, тагыраагы хижри жыл санагы боюнча 1317 хижри жыл деп жазылган экен. Ал эми Григориан же Юлиан календары боюнча 1897 жылдарга туура келет экен. Мына ушул мүрзө таштарындагы жазууларда баштапкы жазуулары арабча Куран аяты жазылып, ал эми кийинки бөлүгү болсо бул ошол түрки тилде ошол сөөгү коюлган адамдын өздүгү жазылган. Ачык асман алдындагы Бурана археология архитектуралык музей комплексиндеги археологиялык жазуу учурунда табылган экспонаттардын дээрлик көпчүлүгү ташка чегилип жазылгандар. Алар 6 кылымдан 10 кылымдардагы ууз чеберлердин ойлоп табууларына, таланттарына таандык. Бирок алар шаардын тарыхына эч байланышпайт. Таптакыр башка доорго байыркы Тянь Шандын этносторуна, маданиятына таандык деп айтылат.
Бул мунаранын курулгандыгы тууралуу ар кандай хикаялар, легендалар, айтымыштар айтылып келет. Бирок бул легендалардын канчалык деңгээлде чындыгы бар экендигин биз албетте тастыктай албайбыз. Мына ушул легендалардын бирине караганда мына ушул чөлкөмдө бир хан жашаган экен. Ал хандын айдай чырай келишкен кызы болуп, хан өзүнүн кызынын алдыда кандай тагдыр күтүп жаткандыгына кызыктар болуп, мына ушул чөлкөмдө жашаган бардык жылдыз төлгөөчүлөрдү, көз ачыктарды, бүбү бакчылардын бардыгын чогултуп, кызынын алдыда күтүп жаткан тагдыры жөнүндө билгиси келет. Ушул чөлкөмдөгү менмин деген кыйын жылдыз төлгөөчүлөр, көз ачыктар бардыгы келип, кызынын алдыда жакшы тагдыр күтүп жаткандыгы тууралуу кабар берип, ханды кубантышат. Ошолордун арасынан бирөөсү гана: "Ханым, мен чындыкты гана айтайын, башымды алсаңыз ала бериңиз, бирок мен чындыкты айтышым керек. Кызыңыз 16 жашка чыкканда кандайдыр бир жандык чагып өлтүрөт" дейт. Хан абдан кайгырып, ушул мунараны тургузуп, үстүнө терезелери менен мына ушул кызына ылайыктап бир бөлмө курдурат. Мына ушул бөлмөнү ичинде кызын сактап, бул мунарага чыккандардын баштан ылдый дыккат текшерип, кызына киргендерди катуу текшерүүгө алат. Ошентип кызы 16 жашка чыкканда мына ушул көз ачыктын айтканы чын чыкпай калды деп, хан той берип сүйүнүп, кызынын алдына бир табакка жүзүм алып киргенде, мына ушул жүзүмдүн арасынан кара курт чыгып, кызын чагып өлтүргөнү айтылат. Мына ушундай тагдырдан эч кандай качып кутулууга болбойт.